Assalamu алейкум. Дагы жолу кутмандуу күнүңүздөр менен Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктары менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолу Олимпиада оюндарынын алкагында өтүп жаткан күрөш боюнча мелдеш жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраагы эртең 3-август күнү килем ортосуна кимдер чыгат? Алдыда кененирээк. Эртең буюрса 3-август күнү килем ортосуна дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова көтөрүлөт. Ал кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмак бөлүгүндө 8-1 финалдык баскычтан күрөшүн баштайт. Анда ал биринчи болуп Латвиялык Европа чемпиону, дүйнө чемпионатында ийгилик жараткан Анастасия Григорьевага каршы күрөш алып барат. Бул эки балбан былтыр акыркы жолу Белградта өткөн дүйнө кубогунун финалында кескелген. Анда Айсулуу Тыныбекова атаандашын ишенимдүү түрдө мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Бирок бул жолу Анастасия Григорьева кандай маанайда барат, ал дагы өзүнчө суроо. Эгерде мүмкүн болуп Тыныбекова жеңишке жете турган болсо, анда экинчи күрөшүндө Венгрия же Румыниялык балбанга кескелиши мүмкүн. Чындыгында Григорьеваны өтүп ала турган болсо, Айсулуу Тыныбековада экинчи атаандашын утуу деле мүмкүнчүлүгү чоң. Жана жарым финалга жетсе болот. Ал эми жарым финалда тосуп ала турган атаандаштары кыйла олуттуу болушу мүмкүн. Нигериялык Адении, украиналык Каляденко жана кытайлык Лонг, ошондой эле америкалык Миракле. Бул төрт балбандын ичинен кимиси менен Айсулуу Тыныбекова жарым финалда кескелет, азырынча айтуу кыйын. Анткени менен кимиси чыкса дагы кыргыз балбанына татыктуу атаандаштыкты көрсөтөрү турган иш. Андыктан спортчубузга ийгилик каалап калабыз. Ошондой эле эртең 3-август күнү килем ортосуна 86 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшү боюнча балбаныбыз Атабек Азизбеков көтөрүлөт. Бул жолу Атабек 8-1 финалдык баскычта дүйнө чемпиону Виктор Лоренцке каршы кескелет. Ооба, венгриялык балбан өтө күчтүү. Акыркы дүйнө чемпионатында жарым финалда Атабек Азизбековду ишенимдүү түрдө утуп алган болчу. Анткени менен андан бери убакыт өттү. Атабек дагы жөн жүргөн жок. Андыктан кыргыз балбаны өз күчүн салып, күчтүү атаандашына каршы татыктуу күрөш алып барат деген ниеттебиз. Эгерде Кудай жолун ачып, Атабек Азизбеков кийинки баскычка өтө турган болсо, казакстандык Турсунов же германиялык Кудлага каршы кескелиши мүмкүн. Чындыгында бул атаандаштары менен деле Атабек Азизбековго оңой болбойт. Бирок андан ары жолун улантууга мүмкүнчүлүгү жок эмес. А жарым финалга жетип кала турган болсо, ал жакта Белоруссия, Египет, Азербайжан же Кубанын балбаны тосуп алышы мүмкүн. Эми Кудай жолун ачып, Лоренцтен өтүп ала турган болсо, алдыдагы 4 балбан менен татыктуу күрөш көрсөтсө жарайт. Мына ушундайча урматтуу мекендештер, эртең 3-август күнү килем ортосуна көтөрүлө турган балбандарыбыздын алгачкы атаандаштары жана жарым финалга чейинки потенциалдуу каршылаштары жөнүндө айтып өттүк. Каналга жазылыңыздар, биз менен болуп туруңуздар.